Bismillah, alhamdulillah. Бүгін, иншаллах, мен Құрманғазы өзімдің авторский программа менен араб тілін оқытып үйренуні демонстративді сабағын өтіп берем, иншаллах. Бұл китеп кімдерге арналған? Бұл китеп араб тілін жаңа оқып баштағандарға тамғаларды білет, бирок араб тілін үйренгісі келіп жүрет, сөздерді түшүнгүсү келіп. Же болбосо араб тілін үйреніп жүргөн, бирок үйрөнүүдө өзүнө кандайдыр бир көйгөйлөрдү тапкан да, сүйлөшө алган эмес, сөздөрдү билет, бирок жийне албайт оюн. Ошолорго арналган программа. Бул китептин аты араб тили 2 айда деген сөз. Бул 2 айда дегени бул сабактар 30 сабактан турат бул сабак. Иншалла 30 сабактын ичинде эң керектүү болгон араб тилиндеги сөздөрдү эң керектүү болгон, мунун мааниси 2 айда сиз эң керектүү болгон сөздөрдү үйрөнүп чыгасыз жашооңузда, дайым колдонгон. Иншалла өтө пайдалуу болот деп үмүттөнөм. Бүгүнкү сабак демонстративдүү биринчи сабак болот. Кийинки сабактары өзүмдүн Telegram каналымда, жабык Telegram каналымда кошулуп, ошол жактан улантсаңыздар болот. Баракаллаху фикум. Бул менин автордук курсум, өзүм түзгөм. Биринчи эле сабакта карагыла. Не деп жазылып турат? Окугула. Тура. Я'кулу. Я'кулу. Эмне экен я'кулу деген? Бул же. Мисалы, Зайд я'кулу. Зайд я'кулу. Зайд жеп жатат. Эмне жеп жатат? Зайд я'кулу хубз. Зайд я'кулу хубз. Зайд нан жеп жатат. Эми экинчи мисал Ахмад. Ахмад я'кулу туффах. Ахмад жеп жатат алма. Ахмад я'кулу туффах. Баракаллаху. Андан кийинки мисал Фатима менен. Эми биз женский родко өтөбүз. Женский родко Фатима я'кулу деп айтпайбыз. Не дейт экенбиз? Фатима та'кулу. Фатима та'кулу дажаж. Фатима та'кулу дажаж. Фатима тоок жеп жатат. Андан кийинки мисал Зайнаб. Зайнаб ла та'кулу дажаж. Зайнаб ла та'кулу дажаж. Зайнаб тоок жебейт или жебей эле. Эми мен деген сөзгө кетели. Карагыла, кандай өзгөрүп атат, я'кулу биринчи тамгасы та'кулу болсо, Фатима та'кулу деп айтабыз. Я'кулу болсо Зайд, Ахмад, Мухаммад эркектерге айтабыз. Ал жеп жатат деген мааниде. Эми мен жеп жатам дегенде кантип айтабыз? Ана а'кулу деп айтабыз. Ана а'кулу. Ана а'кулу руз. Ана а'кулу руз ма дажаж. Мен күрүш жеп жатам тоок менен. Ма деген менен деген сөз. Азыр эмнелери, котормолору келет. Ана а'кулу лахм ма хубз. Ана а'кулу лахм ма хубз. Мен жеп жатам эт менен нан. Мен нан менен эт жеп жатам. Баракаллаху фикум. Көрдүңөрбү? Неге көңүл бургула? Биринчи тамгага. Я'кулу Зайд жеп жатат, та'кулу Фатима жеп жатат, а'кулу мен жеп жатам. Я'кулу Ахмад жеп жатат, та'кулу Зайнаб, а'кулу ана мен. Эми карагыла. Бул жерде таблица хуа ал деген сөз. Хия дагы ал, бирок аял кишиге айтылат. Хуа я'кулу ал жеп жатат. Хия та'кулу ал жеп жатат. Ана а'кулу мен жеп жатам. Зайд эми бош орундарды не кылгыла? Толтургула. Бош орундарды толтургула. Зайдка эмне деп айтабыз? Фатимага эмне деп айтабыз? Анага эмне деп айтабыз? Өзүңөр толтурасыңар. Эми жаңы сөздөр. Хубз, нан, туффах, алма, дажаж, тоок, лахм, эт, руз, күрүч, ма, менен жана бирге деген сөз. Эми катаны тап жана туура вариантын жаз деген тапшырма. Зайд та'кулу хубз. Бул туурабы же туура эмеспи? Мурунку сабактын башын карап,
Қайда тура вариантын жазасыңар. Фатима акулу туфах, бұл турабы же тура емес пе? Ана якулу рус, бұл турабы же тура емес пе? Анан кейінгі тапсырма сұрауларға жооп бер. Мәді, эмне деген сөз? Мәді якулу Зайд. Сүрөттү карайсыңар, ошого жооп жазасыңар. Зайд якулу мындай деп. Мәді таакулу Фатима. Сүрөттү карайсыңар, Фатима таакулу мындай деп жазасыңар. Ва анта, жана сен, мәді таакулу. Сен эмне жеп жатасың? Иншалла кейинки сабакта анта деген сөз жаңы келет. Сен эмне жеп жатасың? Ана акулу бир нерсе деп сүрөттү карап жазасыңар. Андан кийинки мисал, өзүңөрдүн мисалыңарды жазгыла. Ар бир сөзгө ана акулу, анта Зайд якулу же Фатима таакулу деп 3 мисал өзүңөрдүн оюңардан чыгарып жазасыңар. Аллах берекесин берсин. Ушинтип ар бир сабак чыгып турат. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Пайдалуу болот деп ишенем иншалла. Барыңарга Аллах берекесин берсин. Баракаллаху фикум.